Muratbек Мамадалиев Арсланбап айылынын тургуну. Ал Америка Кошмо Штаттарынын Калифорниялык кызыл сөөлжандарын багып, алардан органикалык жер семиткич биогумусту өндүрөт. Алгачкы 650 килограмм болгон сөөлжаны учурда 2 тоннага көбөйгөн. Фермердин айтымында табигый түшүм алуу үчүн биогумустун ролу чоң. Жерлердин баары эле наркоман болуп бүттү да. Наркоман болуп калды ачык эле. Жерлерибизчи. Анан кайдыгер болбостон биз дагы буну карап, изилдеп үйрөндүк. Керектүү жерлерден маалыматтарды топтоп, анан анча-мынча сабактары бар экен, мунун илимдери бар экен, үйрөнүп, ушу жер семиткичти жолго койдук, Кудай буйрса. Эми ушу Арсланбап айыл аймагына, ушу дыйкандарга, парникте иштеткендерге ушу сунуш кылабыз. Бул иштелип чыккан гумус 25 сом килограмм. 300 квадрат метр жерге жайгаштырылган. Сөөлжандардын жашоосу үчүн шарт түзүп, атайын суу түтүктөрдү алып кирген. Нымдуулук болгон жерде бат көбөйөт. Технологияны туура пайдаланып, сөөлжандарды багууда бир топ тажрыйба топтой алды. Аны көбөйтүүдө эч кандай техниканын кереги жок. Болгону малдын кыгын жана калдыктарды колдонушат. Айтымында сөөлжандар таштанды талаадагы акыр чикирлердин 70% жей алат. Каптарды койгонумдун себеби ошо 3,5 ай, 4 ай дегенде ошо мына көңдү сөөлжандар жеп бүтөт да. Жеп бүткөндө анан ал элеш керек да, уже жеп бүттү. Ошо электе баягы сөөлжандар элеп аткан учурда зыян көрүп калбаслык үчүн ошо капты коебуз. Капка жаңы свежий көңдү салып туруп койсок, бир күндө, 2 күндө сөөлжандар чыгып алат экен. Жаңы немегечи? Көңгө. Анан аны алып туруп бияка жаңы көңгө которобуз. Анан аркыны элейбиз да. Ошондой неме кылып 3 жолу алабыз, капка салып. Анан берки калган немени элебиз да. Сөөлжан 50 жыл жашоочу жандык болуп, жумасына 27 эсеге көбөйүп турат. Ошондуктан миллиардтан ашык сөөлжан бир айда 20 тоннага жакын биогумусту даярдашат. Бул органикалык жер семиткичи, арзан жана экологиялык жактан таза болуп саналат. Жашылча жемиштерди өстүрүүдө биоорганикалык жер семиткичтердин арасында биогумустун пайдасы өтө жогору. Муну түшүнгөн дыйкандар учурда ушул ыкманы колдой башташты. Арсланбап айыл аймагында картошка көбөйгөндүктөн сатып алууга болгон талап да күчөп барат. Гүл бизнесиге алып атышат, картошка эккенде, помидорго, ошо бадыраң, садыраң, ошондой немелерге алып неме болуп атат. Эффект жакшы бирок. Ошо дары баары немелерге караганда бул жакшы эффект берип атат. Акыркы 50 жылда Кыргызстандагы жерлер минералдык жер семиткичтер менен химиялаштырылып күчүн жоготууда. Эгерде дыйкандар тез арада органикага өтпөсө, анда өлкө аймагында өндүрүлгөн айыл чарба продукциялары экспортко чыкпай калышы мүмкүн. Анын жалгыз жолу биогумус жер семиткичин колдонуу керек дешет. Минара Жапарова, Манас Назаров, Базаркоргон району.